Ортодо мекелемекин тележурналы студияда мен Сабыр Абдымомунов. Эсенсизбе, бул көрсөтүүдө Кыргызстандын аймактарында жашаган жаратман каармандар тууралуу баяндарды сунуш кылабыз. Анда бүгүн көрсөтүүдө камчынын сыры жана сыны ата мурасын уланткан тоңдук устанын жаш муундарга ата берген. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Кайда барасың? Камчы сапка барып, мага да ала келдип. Накта камчысындай болгон. Эзелки кол өнөрчүлүктү заманбап жасалганларга айланткан өнөркана Чүйлүк Уздун кол өнөрчүлөр мектеби. 5-6 миңдей адамдарды окуттум. Анын ичинде студенттер дагы бар. Эми студенттерге разы болгонум ошо кайрылып, кандайсыңар деп келип койгондору бар. Көрсөтүүнү Ысыккөлдөн келген баян менен баштайын. Ата өнөрүн аздектеген Кайырбек Токтосунов Тоң районунда турат. Аксакал бала кезинен тер иштетип камчы жасап келет. Уста кыргыздын камчысынын маанисин, сырын да жакшы билет экен. Камчынын ондогон түрүн, мүйүздөн тери эзелки буюмдарды табериктер жасаган Кайырбек Токтосуновдун үйүнө ОТРК Ысыккөлдүн кабарчылары барып тасма тартып келишкен. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Кайда барасың? Камчы сапка барып, мага да ала келдип. Накта камчысындай болгон. Эр-жигитке сүр берген камчыны жасоону Кайырбек Токтосунов бала кезинде атасынан үйрөнгөн. Мунда муңга өткөн өнөрдү аздектеген айлак сакалы унутта калып бара жаткан буюмдарды жасайт. Чакан устаканасында узанып, табылгысап камчыны колдон чыгарууда. Мен эми бул өнөрдү илгери биздин өзүбүздүн чоң атабыз Токтосун деген атабыз ушу чоң уста киши экен. Бүнүшкөр комузду ошо баарын эме кылчу экен, анан бүркүттүн тырмагы текебер деп коет, ошонусу түлк алдырып атып, карышка алдырып желип калганда ошону текенин мүйүзүнөн жасап салып алдырып жүрчү экен. Анан ал киши кулакка тартылып кетип, өзүнүн атам жетим 3 жашында калып калыптыр, жетим калып анан биякта жүрүп, атам өзү уста киши болчу. Анан ошо атамдан өттү да, атамдан өтүп анан жасап келатабыз бизде. Бүт эле оокаттарды мен кыргыздын көп оокаттарын жасайм. Бүт эле саба, чанач, көкөр, көнөк, көңгөл дегендин баарын эле аяк немелеринен бүт жасайм да. Андан кийин да бул мүйүздөн бекер талада калбасын деп мүйүздөн ошол сувенирлерди, бычактарды саптап жүрөмүн. Жапа жасайм да, ошо мүйүздөн жасайм. Кыргызда эзелтеден камчыны мырзалар колдон түшүрбөй, жоопкерчилик заманда да урунуп келгенин айткан Токтосун карыя суй салма, жылан боор, терме өңдү түрлөрүн жасап келет. Камчынын тамбооруна илиниши да өзгөчө маанини туюндурат экен. Табылгысап камчы мына кыргыздын накта өзүнүн камчысы бул. Чапсаң илгери бул өрмөнү терме деп коет да, өрмөсү терме. Терме болуп суй салма деген, жылан боор деген түрлөрү бар. Ал эмес мунусу терме, анан бул деле камчы ошондой. Мындайлан илинип турса, мунун ээси жок. Кыскасы эркек үйдө жок деген мааниде да, эркек жок экен бул үйлөн деп түшүнгөн. Мындайлан салып кончко сайып кире турган болсо, бул жата конок. Жатканы келген. Жатканы келиптир деп билген да. Камчыны мындай сүйрөп алып келген болсо, бир жоонун белгиси жаманчылыктан бирдеме болуп келатат деген белгини түшүндүргөн камчы. Жаңы үйлөнгөн жигитке камчы белек кылынса, тукумулансын, көп балалуу бол деген изги тилек. Ал эми 30га таяган жигитке берилсе, эл үчүн камчыланып, элгеште деген каалоону туюнткан. Камчы тилеги жакшы буюм, ар дайым эр кишиге берилчү буюм экенин айтат. Атадан калган өнөрдү аздектеген карыя азыр небересин үйрөтүп жаткан маалы. Устанын текчесинде турган мүйүздөн жасалган буюмдар көпчүлүк учурда четтен келген ис алуучулардын кызыгуусун арттырат экен. Көөнөр, көкөр териден ашатылып жасалган сабаны да өз ыкмасы менен жасайт. Чапчак бул кымыз куюлат, жана көк челектин ордуна өлө идиш да бул. Эмеси кымыздын эч кандай эмеси кетпейт. Өзүндөй кымыз кандай болсо өзүндөй сакталат. Көк бочкадан болсо кислота чыгат. Организмге зыяны бар. Эми мунусу болсо бишкек дейт. Бишкек бул бишылат да.
Бул бышылган бишкеги. Муну болсо супара дейт. Кыргыздын дасторкону. Буларды болсо аяк. Аяктар. Мына бул болсо чаначы. Буга кымызды куябыз. Дагы муну менен куя бересиз, идиште куюлуп турат го буларга. Шири аяктап коет да. Булар эми жоголуп бараткан оокаттар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына бир нече рет катышкан. Каарманыбыз жасаган жаалар кеминде 500 метр аралыкка чейин учуп, бул ирет небересине жаа атуу, жаанын жасалышын түшүндүрүп берип жатты. Балта, кылыч баарын эле жасап жүрөм. Эми муну көбүнчө Европадан заказ беришет. Европа, Индия тараптардан ошолордон келгендер, ошо туристтер. Көбүнчө ошол жака кетет да. Мына заказ берип койсот, келип алып кетишет, же сал дейт. Салып ийишет, ошо мен же өзүмдүн немелери бар. Айыл аксакалы 6 баланы тарбиялап, уулдары да ата жолун улаган. Өмүрлүк жубайы, жардамчысы кандай гана көргөзмө болбосун дайым колдоп жанында жүрөт. Атадан калган өнөрдү аздектеген айыл аксакалынын эмгектери жогору бааланат экен. Көпчүлүгү четтен келген эс алуучулардын кызыгуусун арттырат. 10 жыл мурда жасаган ээр токуму 10 000 акш долларына бааланып, башка өлкөгө сатылып кеткен. Буюмдун баасында эмес наркында деген уста көөнөрбөс салтты аздектөөгө ар дайым жаш муундарды чакырып келет. Караңыздарчы, кыргыздын бир эле камчысынын кандай гана терең мааниси катылган сыры, улуттук коду бар экенин ушул баяндан байкап отурабыз. Аксакалга узун өмүр тилейли. Эми көрсөтүүнү чүйдөн келген баян менен улантайын. Каарманыбыз Бурулмамбетова кол өнөрчүлүктү өзү эле тереңдеп, изилдептин болбостон жүздөгөн жаштарга үйрөтүп келет экен. 20 жыл мурда өзү түптөгөн өнөркана учурда кол өнөрчүлөрдүн мектебине айланыптыр. Соңку жылдары бул өнөрканада жаралган эзелки өнөр менен айкалышкан заманбап жасалгалар дүйнөлүк сынактарды жеңип, чар тарапка тарап жаткан кези. Анда жаратманыбыз устат Бурулмамбетованын өнөрканасы тууралуу баянга назар салалы. Биздин ишибиз мен бала кезимден берки эмнени көрсөм ошону баягы учканда аласың деген кеп бар. Анан бул жакта биздин кыргыздын ата бабалардын бизге калтырган өнөрү, ушунун баардыгы кийиз жасоо, ала кийиздер жасоо, чый чырмоо, тери иштетүү, сайма сайуу деги эле болгон кыргыздын кол өнөрчүлүгүнүн баардыгын ошол ата бабалар бизге таштаган да. Мен дайыма айтам, кийинки кездерде биз баягы баардыгын унутуп 70 жыл бою өзүбүздү таппай калган мезгилде, ошондон кийин биз кайрадан башынан баштап бүт жүндү кантип иштетиш керек, кандай сапаттары бар, андан эмнелер жасаса болот деп. Анан ошонун баардыгын кайра башынан баштап 2006-дан баштап өзүбүздүн ишкананы ачып, анан ишканадан кийин ошол проектлер менен бүт Кыргызстанды кыдырып, Кыргызстан эле эмес, Өзбекстан, Казакстан, Алматы, Монголияга чейин барып, ошо элдердин баарын окутуп, өзүм да жакшылап үйрөнүп, кантип тандаш керек жүндү. Өзүм мугалим болгондон кийин өзүмдүн милдетим окутуп үйрөтүү деп эсептейм да. Ошон үчүн мага биринчи кезекте акча табуу эмес, үйрөтүү деген максатта. Баш аягы 5-6 миңдей адамдарды окуттум. Анын ичинде студенттер дагы бар. Эми студенттерге ыраазы болгонум, ошо кайрылып бир кандайсыңар деп келип койгондору, анткени ошол Кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө кызыккандыгы жакшы экен, ошолор деп кайрылгандары жагат да. Аябай эле көп группаларыбыз, түзүлгөн группаларыбыз бар. Баланча жылкы бүткөндөр, андан кийинки бүткөндөр болуп, анан бизде жанагы ар кандай конкурстар болсо ошол жака жөнөтүп турам. Буга катышасыңарбы, кандай кыласыңар деп. Өзүнүн жолун таап кеткендер да абдан көп. Бул алма, жанагы мен көрсөткөн алманын жасалышы, поролондон кесип алгандан кийин анан ушундай кылып сыртынан ак жүн менен каптап алабыз.
Анан катып алгандан кийин биз баягы натуралдык боекторго боелгон жүндү алабыз дебедимби? Мындай учурда химикат менен боелгон жүндөр көбүрөөк жанагындай аллергияга алып барган үчүн биз көбүрөөк ошол натуралдык жүндөрдү же болбосо натуралдык боекторду менен боелгон жүндөрдү колдонобуз да. Монтип, анан так ортосунан таап алып, анан сайгалайбыз. Мына бул майда жумушта биринчи поролонду кескенден кийин анан ак жүн менен калың кылып мындай кылып каптайбыз. Анан каптаган процессин көрсөтөт Байгүл азыр. Окуучуларга үйрөтүп атканда тыкандыкка көңүл буруш керек. Анан кийин жөн эле жүндү корото бербей, ыңгайы менен, ыгы менен пайдаланганды үйрөтөбүз. Ошону менен канча жүн кетет экенин өзүлөрү да жакшы билип калат. Студенттердин үйрөнгөнү, аракети аябай жакшы. Булар 3 жылдан бери ушул эмени окушат. Өнөрчүлүктүн түрлөрүн бир эле азыр сайма сайганга чейин булар шарфтарды жасашты, батикти жасашты, жанагындай тай-дай метод менен кийимдерди боешту, дагы жүндөн панолорду жасашты. Ошо көп нерсени үйрөнүштү да, анан аягында келип быйыл ушул сайманы үйрөнүп атышат. Сүрөткө аябай кызыгам да, бул краскалар менен иштеген мага аябай жагат. Бул да ошол эле нерсе, просто аябай майда жумуш да, бирок аябай кооз нерселер чыгат. Мага ошол коозут нерсе чыгаргым келет да. Же болбосо ушул нерсени кийинчерээк өнүктүрүп, жип менен ошо красканы аралаштырып, бир жакшы бир өзүмдүн ишканамды же болбосо өзүмдүн бир кызыккан жумушумду чыгаргым келет. Мугалим эжебиз аябай жакшы эже, ал эже жакшы түшүндүрүп берет. Унутулуп бараткан өнөр мына басма сайма же болбосо илме сайма деп коет. Мен кайсы гана жерде болбосун айтам, дагы айтам. Биздин энелерибиз, чоң энелерибиз, мурунку өткөн учурдагы ошо энелердин баардыгы неме моң сыяктуу кылып чийип албай эле, алар көз болжоо менен эле кете берген да. Ушунчалык акылдуу, ушунчалык баягы көрөгөч болушкан деп айтсам болот. Бурул эже бизге көп жүн менен иштегенди дагы, сайма менен, жүндөн кандай нерселер жасаса болот, саймадан эмнелер жасаса болот, баардыгын үйрөттү. Анан мага өзүмө сайма көбүрөөк жакын болду да. Менин эң негизги кесибим кийим дизайнери, бирок Бурул эженин жардамы менен жүнгө болгон ушундай өнөрүм ачылып, азыр университетти бүткөндөн кийин эң негизги кесибимдин бири кол өнөрчүлүк болуп калды десем болот. Мен ойлойм, кыргыз элибизде ушундай Бурул эже сыяктуу биздин поколенияга ушундай өнөрлөрдү өткөрүп берүү үчүн кызмат кылган адамдар болсо да, мындайча айтканда, биздин поколение жоголуп кетпейт деп ойлойм. Мына азыр мен Бурул эженин жанына келип отурдум. Учурда Бурул эже паного кийиз сүрөт деп аталат, бул Кийиз картина сүрөт. Паного кийиз картина сүрөт. Ала кийиз түрүндө. Бул мына жүндөн ушундай даяр тартылган сүрөткө бастыруу да. Мен мисалы эженин жанында отуруп алып, ушул бастыруу боюнча мына карап туруп, анан ошону улантып көрөйүн деп атам. Бул жерде мына асмандын сүрөтүндөй кылып, бул жерде көк менен түшүрүлүптүр, көк жүндү колдонот экен. Кандай сүрөт кандай болсо, ошондой түс колдонулат. Бул түс мисалы мен ак жүндү алдым дагы, бул жерде тоонун ак карлуу болгондуктан мына ак жүндү колдонуп атам. Муну дагы бастырганда
түйшүктүү иш экен, бул абдан майда иш экен. Бастырганда бирден мына минтип алып, анан мындай талдап туруп, мына минтип туруп, анан бастырат экен дагы. Аны бастыргандан кийин мына мындай муну менен ийне менен минтип сайып чыгабыз эже. Мына Бул ийне менен сайганда эмне болот ошондо? бул чүпөрөккө отурат. Чүпөрөккө отурат экен. Чүпөрөккө отурганда дагы кандай отурат? Мына мындай экен, мына даже бияка чейин чыгып калат экен. Бул демек кайра жүн түшпөйт деген сөз, эже? Жүн түшпөйт, ошол жерде калат. Мына муну деген ушул боюнча деле калтырып койсо болот. Андан кийин кийиз кыласыздар да, үстү мисалы ысык суу куюп койсоңуз. Ушундай калтырып туруп айнектүү рамкага салып койсо болот да. Айнектүү рамкага салса болот. Андан сырткары кийиз да кылса болобу? Андан сырткары кийиз да кылып иштесе болот. Ала кийиз түрүндө иштелет да бул дагы. Муну мындай мынтип чыкканда, сайгылап чыкканда көпкө чейин алектениш керек, ушу менен. Көпкө чейин алектениш керек, анан ар бир деталды сайып карап чыгыш керек. Тоонун тигил чуңкурун, бул бийик жерин, боо жердеги дөңдү, бөксө жерлерин, ушулардын баарын карап чыгыш керек. Деги эле мына жүн менен иштегенде дагы эмнеге көңүл буруш керек, эже? Жүн менен иштегенде анын калың жукасына көңүл буруш керек. Анан ала коюп туруп чоң кылып быйлтытып коюп койгондо да болбойт. Өзүнүн ыкмасы, өзүнүн өлчөмү бар. Ошол өлчөмдөр менен кетет. Эгер калың болуп калса, анда жанагындай суу менен иштегенде калың жер өтө тартылып кетет да. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерде ушул пано кийиз болуп да калат экен да. Мына бул жерде мына эженин эмгеги экен, мына жакшынакай болгон сүрөткө ушундай бастырылып жүн, анан ушундай панога айланат экен. Мындан тышкары жанагындай бул сыяктуу, мына азыр сиздер көрүп аткандай бул эми сайма экен, бирок ушул сыяктуу айнекке ичине ушул боюнча ушул калыбында эле коюп туруп, анан айнектин ичинде сакталып турат да, ушуну дагы жакшынакай сувенирге айланат экен да. Мына бул болсо рамкага ушул боюнча салынат. Ушул боюнча рамкага салынат. Бул менин окуучумдун жасап аткан жумушу. Мына ошол рамкага салынган боюнча калса бул кандай десем таза, анан кийин мындай жакшы көрүнөт да. Ушул боюнча рамкага салынса дагы. Деңиздеги ак чардактар деген тема окшойт, Деңиздеги ак чардактар деген тема. Мага бул иштеп тапкан акчадан, жолсо иштеп тапкан зарплаттан көбүрөөк ушул келечек муундарыбыздын көп нерсени билип калганы жакшы да. Ушулар жан дүйнөңдү сергитип, эс алып, булардын ар бирисинин жасап аткан иштерин көрүп, мындай жыргап каласың да өзүңчөчү. Эгер сиз Бишкекте болсоңуз, бул өнөрканага сөзсүз баш багып кетиңиз, балким сиз издеген таберик ушул жерден табылат. Көрөрман, сиз жаратман өзгөчө каармандарды билсеңиз пикир калтырыңыз. ОТРКнын бардык баяндары YouTube каналга жарыяланып турат. Сөзсүз катталып коюңуз. Студияда мен Сабыр Абдымомунов иштедим. Эсен туруңуз.